Чегара келишимине кол коюлду. Бакиевтер келсе камалат. Көкбөрү учурунда адам каза болду. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 12 мартта Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Манас эл аралык аэропортунда аны Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров тосуп алды. Бул чегара чырына байланыштуу эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден бери Эмомали Рахмондун Кыргызстанга биринчи сапары. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака 2021 жылдын апрель айында чегарада болгон кандуу окуядан кийин солгундап кеткен. Ынтымак ордо президенттик администрациясынын имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Андан тышкары айыл чарба, экономика жана маданий гуманитардык жаатта кызматташуу тууралуу документтерге эки өлкөнүн тиешелик жетекчилери кол коюшту. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кыргыз-тажик чегарасы жөнүндөгү жетишилген келишимди тарыхый деп баалап, эки өлкөнүн саясий, экономикалык байланыштарды жакшыртуу үчүн комплекстүү чаралар көрүлөрүн айтты. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгондон кийин Баткен районундагы Кызылбел өткөрмө бекети эл аралык деңгээлде. Ал эми Лелек районундагы Кайрагач бекети эки тараптуу болуп кайра ачылды. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контрольно-пропускного пункта Туристон, Маданьяр на таджикско-кыргызской государственной границе, командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-майор Раджабзада. Разрешаю. Ал эми эки мамлекеттин чегарасында калган 3 өткөрмө бекетин ачуу этап менен ишке ашат. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргызстан менен Тажикстан чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишим долбоорун даярдаганы маалымдалган. 27 февралда Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишими жактырылган. 13 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегара маселеси тууралуу Фейсбуктагы баракчасында билдирүү жазып, анда эки тарап кол койгон келишим 19 мартта ратификациядан өтүү үчүн Жогорку кеңеште каралаарын кабарлады. Бүгүнкү кол коюлган келишимди 19 март күнү Камчыбек Кыдыршаевич ратификациядан өткөрүү үчүн Жогорку кеңешке алып барат. Ратификацияга жеткенге чейин кол коюлган келишимдеги көп учурларды айтпай келдик. Себеби келишимге кол коюла электе бузуп албайлы дедик. 19 мартта Жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршаевич ар бир квадрат метр жер боюнча ийне жүүнө чейин ачык айкын маалымат берет. 27 февралда Жогорку кеңештин 6 комитети биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун колдогон. Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев Москвада өткөн бизнес форумда Орусияга кирүүдө чегарада тоскоолдуктар бар экенин билдирип, Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптары аткарылбай жатканын айтты. Ал ЕЭПке мүчө өлкөлөргө 4 эркиндик берилерин. Алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтардын жана капиталдын тоскоолдуксуз жүрүшү экенин эскертти. Бирок бул сакталбай жатканын сынга алып, бизнес форумга катышкан Орусиянын Соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Владимир Падалкага кайрылды. Владимирович, я в прошлый раз здесь говорил, мы вошли в Евразийский экономический союз. У нас есть договор, который состоит из 1000 статей, из 1000 листов. Там все расписано. И мы ратифицировали и Российская Федерация, и Кыргызская Республика, и Казахстан, и Армения, и Белоруссия. И там 4 свободы. Свободное движение трудовых ресурсов, то есть наших граждан, свободное движение капитала, свободное движение товаров и свободное движение услуг. Но мы сегодня, вот я утром прилетел, мы почти что 40 минут стояли
через пункт пропуска таможенный. Это непорядок просто. Я еще раз хочу сказать, это непорядок. Соңку жылдары кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүнө тоскоолдуктар болуп, текшерүү күч алды. Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен ондогон жарандар түрдүү себептер менен Орусияга киргизилбей, артка кайтарылган окуялар көп. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги өткөн айдын башында Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилишинен жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнөн улам кыргыз жарандардын зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Президент Садыр Жапаров Беларуста баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынарын айтты. Бул тууралуу мамлекет башчы 11 мартта Кабар улуттук маалымат агенттигине берген чакан маегинде билдирди. Садыр Жапаров Жаныш Бакиев менен Максим Бакиевке чыккан өкүмдү эч ким өзгөртө албай турганын, ушундан улам аларды Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып жатышканын кошумчалап, Курманбек Бакиев боюнча да комментарий берди. Максим менен Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгон. Келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Соттун күчүнө кирген өкүмү турат. Ал өкүмдү эч ким өзгөртө албайт, өзгөртүлбөйт дагы. Ошондуктан аларды берүүдөн таптакыр баш тартышты. Себеби биз ал экөөнү камабай кое албайбыз да. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камабасаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камабасаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Урдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Кыргызстандан чет өлкөгө күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жеке блогтарына шилтеме берип, Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келгенин, аны УКМКнын кызматкерлери коштоп жүргөнүн Facebooktагы баракчасына жазган. УКМК бул маалыматты четке каккан. 12 мартта Бишкектин батыш тарабында жайгашкан жаңы ат майданда Нооруз майрамына карата өтүп жаткан көкбөрү боюнча мелдеште улакчы Мирлан Сражидинов каза болгон. Биринчи лигада Сокулук районунун Бөрүлүү жана Оштун Бүркүт командаларынын ойнунда Бөрүлүүнүн номер 1 катардагы оюнчусу жерден улакты көтөрүп жатканда каршылаш команданын оюнчусу келип ат менен сүздүргөн. Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы окуя саат 14 чамасында болгонун, тез жардам чакыртылып 45 жаштагы оюнчу ооруканага жетпей каза тапканын билдирди. Бул факты райондук милицияга катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашканча сак саламат туруңуздар.